Өлкөбүздөгү коомдук саясий туруктуулук жана мыйзамдардын иштеши соттордун иштеген ишинин сапатынан көз каранды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин алгачкы жыйынында билдирди. Ал баса белгилегендей, соттор жана укук коргоо органдары миңдеген адамдардын тагдырлары чечилип жаткан өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт. Мамлекет башчысы өлкөдө иштеп жаткан айрым эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүн эске салып, анда инвесторлордун сот жана укуктук системага ишеничи төмөн экендигин белгиледи. Азыркы учурда зарыл иш-чараларды реалдуу түрдө ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар экендигин кошумчалады. Ал ошондой эле экономиканын өнүгүүсүнө жана өлкөгө инвестициянын киришине өбөлгө түзгөн мүлк жана ишкердик субъектилердин укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу керектигин эскертти. Өлкө башчы баса белгилегендей, коомдук өнүгүүнүн талап муктаждыктарын чагылдырган мыкты төгөрөгү төп келген мыйзамдардын болушу укук коргоо жана сот системасынын эффективдүү иштешинин маанилүү шарты. Аны улай эле президент мыйзамдарды сапаттуу жаңыртуу жана өркүндөтүүнү ишке ашыруунун этаптарын сунуштады. Биринчи этап тергөө жана сот өндүрүшү маселелерин жөнгө салган мыйзамдардын учурдагы абалына баа берүү, алардын негизги карама каршылыктарын жана өркүндөтүүнүн баштапкы пункттарын аныктоо болсо, экинчи этап мыйзамдарды өркүндөтүүнүн артыкчылыктуу, учурдагы негизги келечектүү багыттарын аныктоо жана аларды жүзөгө ашыруу экендигин айтты. Сот адилеттигинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, укук коргоо жана сот системасынын ачык айкындуулугуна жетишүү, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин соттук коргоонун кепилдиктерин камсыз кылуу, сөз жана басма сөз эркиндигин, жалпыга маалымдоо каражаттардын эркиндигин коргоо, ыйгарым укуктуу органдардын ишкердик субъекттеринин ишине негизсиз жана ашыкча кийлигишүүлөрүн токтотуу жана инвесторлордун мыйзам ченемдүү укуктарын коргоону күчөтүү. Эл аралык укуктук жалпы таанылган принциптери жана ченемдерди, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдер укук тутумунун курамдык бөлүгү болуп саналарын эске алуу жана сактоо.